Assalamu алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Макаренкода сатыла турган ремонту свежий болгон 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Сатыла турган ремонту свежий болгон 3 бөлмөлүү батир мына ушул мен бет багындайымда турган 4 кабаттуу домдо жайгашкан. Бул 4 кабаттуу домдун адреси Масалиева 41 экен. Бул домдун алдына кантип келем десеңиздер, азыр мен сиздерге адресин түшүндүрүп берем. Бул жакта мен бет маңдайында турган 3 кабаттуу здание, бул Макаренкодагы Алишер Наваи аталышындагы чоң мектеп. Ушул мектепти болжолдоп, ушул мектептин алдына келсеңиздер эле, ушул эле мектептин бет маңдайында сатыла турган 3 бөлмөлүү батир жайгашкан. Бул жака дагы бир ориентировка түшүндүрө кетейин. Макаренкодагы Капитал банкты бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Ошол Макаренкодагы Капитал банктын бет маңдайындагы мына ушул көчөгө кирип, ичкериге бир аз эле бир 50-60 метр ичкериге кирсеңиздер, мына ушул 4 кабаттуу домдун алдына келесиздер. Бул 4 кабаттуу домдун артында гипермаркет Фрунзе жайгашкан. Гипермаркет Фрунзе менен бетме-бет жайгашкан. Андыктан сиздер сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн мына ушул 4 кабаттуу домдун 3-чү подъездине кирип, 4-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Дагы бир маалымат бере кетели, бул жакта двору дагы кенен экен, бул жакта кеңири машинаңыздар тотоп койсоңуздар болот. Парковочный место боюнча сиздерде такыр проблема болбойт. Кана жүрүңүздөр, анда сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берейин. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Подъездин көрүп атасыздар, кече жакында эле ремонт кылынган экен. Подъездин негизинен кеңири кенен сонун экен. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе биз сиздерге азыр сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып беребиз. Үйдүн ээси менин жанымда. Кандайсыз эже? Жакшыбы? Кош келдиңер. Келдик эже. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөргө. Жакшы. Сатыкка койдуңуздар үйдү? Ооба, буюрса. 3 бөлмөлүү батир экен. Жалпы аянты канча болуп калат? 57-60 болуш керек. Документинде точно жазылган. Болжол менен бир 57-60, Жакшы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, ардактуу замандаштар, бул жакта 2 эшиги бар экен. Биринчиси темир эшик, бекем. Ал эми экинчиси жыгач эшик болуп калат экен. Эшиктерди ачып кире беребиз. Киргениңиздерде эле бул жагы коридор болуп калат. Бул жака түз кире турган болсоңуздар конок бөлмөсү, бул жак болсо спальня. Ал эми бул жакта болсо кухня жайгашкан балкон менен. Бул жакта болсо ванна экен. Дагы бир спальня. Бул жакта болсо спальня, чоңдордун спальня экен. Анда эмесе оң тараптан баштай берели, жүрүңүздөр. Мына ардактуу замандаштар, бул жагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Асты пол экен, эже? Пол, ал жер пол. Жыгач пол экен, жакшы. Дубалдары болсо моющий. Паркет. Жакшы. Бул жагы болсо дубалдары моющий, жакшы яркий обойлор экен. Терезелери пластик. Отопление бар экен, отоплениясы эски отопление экен, жакшы, кышында жакшы жылытат. Потологу натяжной беже? Ооба, натяжной бардык комнаталардыкы. Охо, натяжной потолок экен. Бул жакта люстра да коюлган, жаркырап сонун болуп турат. Негизинен эле ата-энелердин уктоочу бөлмөсү кеңири кенен экен. Эшигин көрүп атасыздар, жакшы ак түстөгү жөнөкөй эшик коюлган. Бул жагы спальня болуп калды. Бул жак болсо балдардын уктоочу бөлмөсү болуп калат. Мына ардактуу замандаштар. Бул жактыкы ламинат экен, эже? Ламинат. Асты ламинат, дубалдары моющий яркий обой, терезелери пластик, отопление бар, потологу натяжной потолок, мына ушундай жакшы люстралар дагы коюлган. Бул жакта көрүп атасыздар, айнек терезени ачсаңыздар эле, бул жакта сиздердин бет маңдайыңыздарда гипермаркет Фрунзе болот. Азыркы учурда Азия деп өзгөрүлүп калган. Бул жак оң тарабында болсо торговый центр Глобус бар. Пешком эле бара берсеңиздер болот. Жакшы. Азыр биз сиздерге балдардын уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жагы киребеш болуп калат. Киргениңиздерде сол тарапта атайын бир шкаф кылыпсыз да, эже? Ооба, бут кийимдерди койгонго. Кийимдерди илген эдең, Бут кийимдер сырттан. Жакшы. Бул жагы болсо конок бөлмөсү болуп калат экен. Ремонт болгонуна канча болду, эжеке? 2 ай болду. Свежий экен да? Свежий, ремонту свежий. Жакшы. Асты ламинат, дубалдарын көрүп атасыздар, моющий жакшы обой, потологун да көрүп атасыздар. Свежий ремонт экен, 2 ай эле болуптур. Бул жакты балкондун эшиктери жөнөкөй экен. Ушул жак аркылуу балконго чыгып кетсеңиздер болот экен.
Эжеке айтыңызчы, бул жакта азыр эми дивандар, телевизор, шкафтар турат. Булар кандай болуп калат? Калабы Буларды кетеби? сүйлөшөбүз жок. Өзүңүздөр келишип аласыздар, а? Ооба. Өтө сонун. Бул жак болсо кухня, аялдардын экинчи офиси деп атап коебуз. Сол тарапта өзүңүздөр көрүп атасыздар, атайын кухонный мебелдер экен. Мында жаңы алыпсыз, а? Ооба, жаңы коюлду. 2 ай болду. Жаңыладык элек да өзүбүз. Жаркырап сонун болуп турат да, же? Ар бир бөлмөдө отоплениясы бар экен, свежий ремонт. Бул жакта раковина болуп аткан, ал эми бул жакка стиралка койсоңуздар болот экен. Ар биринин өзүнүн орундуктары бар экен, жакшы. Айнек терезелери жөнөкөй эле болуп аткан бул жактыкы. Балкондук кухня кылып коюпсуз да? Чай иче турган, Лоджияда кухня. Сөрү. Сөрү. Өтө сонун. Балкондагы өтө сонун жасапсыз, эже. Бул жакта шкафтар бар экен, айнек терезелери пластик экен. Бул жакта газ печка, мына ушул жакта вытяжкасы дагы бар экен. Жакшы, потолоктору пластик экен. Ардактуу замандаштар, биз сиздерге азыр кухняны көргөзүп бердик. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүт бардыгы жаңы экен, бүт бардыгы свежий экен, сонун. Ал эми бул жакка түз кире турган болсок, бул жагы болсо эшиги жөнөкөй, ванна болуп калат. Эжеке, бул дом канчанчы сериядагы дом? 77. 77, а? Жакшы. Полу, дубалдары кафе экен, ардактуу замандаштар. Бул жакта ванна, раковина, күзгү, ариспон, бүт бардыгы бар экен. Потологу пластик экен, форчкасы дагы бар экен. Негизинен эле дап-даяр болгон 3 бөлмөлүү батир экен. Кирип эле жашай бересиздер. Эч жерин эчтемке кылыштын кереги жок. Өтө сонун. Ажаткана кайсы жак? Şu eşikin arkasında. Ажаткана экөө бөлөк-бөлөк экен да? Ваннанын эшигин жабасыздар дагы. Бул жакта ажаткананын эшигин ачасыздар. Киргениңиздерде эле унитаз турат, полу, дубалдары бүт бардыгы кафе экен. Калган жарымы болсо обой экен, вытяжкасы бар экен, потологу дагы теп-тегиз болуп турат. Негизи 4 кабаттан турган дом экен да? Эже? Ооба, 4 этаждуу. 4 этаждуу. Üstü şifır. Суу өтпөйбү анан, эже? Өтпөйт, жок. Потолоктору бирок таза эле экен, а? Таза, натяжной кылганбыз жаңы. 77 серия дедиңиз, а? Ооба, 77 сериядагы 3 бөлмөлүү батир экен, 4 кабаттуу домдун 4 кабатында жайгашкан. Ремонту свежий. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар. Эми эже баасын айтың. Баасын канча деп атасыз? Баасын $55.000. Баасы $55.000. Ооба. Кеми болобу? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөсүздөр, а? Обмен жолдоручу? Обмен жолу жок. Только наличка. Наличка. Документ кимдин атында? Документ менин атымда. Бардыгы даяр. Жакшы. Кошуналары кандай анан? Кошуналарыбыз аябай жакшы. Ызычуу кылбайт, а? Жок, ызычуу кылбайт. Жаш балдар деле аз, бардыгынын балдары чоңоюп калган. Жакшы. Баасы $55.000 экен, албетте эле кеми болот. Болуптур эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып а? Рахмат, мак. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге 4 кабаттуу домдун 4-кабатынан сатыла турган, свежий ремонту менен сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердим. Өзүңүздөр уктуңуздар, баасы $55.000 дейт, варианты жок дейт, бирок кеми болот дейт. Андыктан кимиңиздер ушул сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кызыккан болсоңуздар, кимиңиздерге 3 бөлмөлүү батир жаккан болсо, мен бул жакка үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жерге дагы келип, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.